Salam dostlar, bugün sizlerime 50 Books Challenge başkaça ayтканда жылына 50 kitap окуу challenge'in başlayız. Esingizде болсо, мындан бир канча айлар мурун январь айында окуган 4 китепти силерге сунуштаганмын, бирок бүгүн көптөгөн адамдар жазды, challenge эмне болду деп. Достор, challenge уланып атат. Негизи видеолорго кол тийбей, мына бүгүндөн баштап буюрса тынбай ар айда окуган китептерди силер менен бөлүштүрмөкчүмүн. Анда эмесе биз challenge'ти баштадык. Эгер Салкарман YouTube каналында жаңы болсоңуз, анда эмесе сиз үчүн 50 Books Challenge-ти түшүндүрүп кетмекчимин. 50 Books Challenge бул жыл башында аягына чейин 50 китепти окуп бүтүрүү жана аны окурмандар менен бөлүшүү болуп эсептелет. Бул видеодо сиздин китеп окушуңуздун кереги жок. Сиз үчүн атайын дүйнөдөгү бестселлер жана кыргыздардын жалпы эле окурмандар тарабынан жакшы кабыл алынган китептерди окуп, сиздерге кыскача 10 мүнөттүн ичинде түшүндүрүп бермекчимин. Анда эмесе биздин видеодон алыстабаңыздар, аягына чейин бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. А биз болсо китеп окурмандары кеттик. Февраль айында окуган биринчи китеп достор, Атлант расправил плечи. Бул китепти балким биринчи жолу окуп жатасыз, балким буга чейин уккансыз. Бирок университетте жүргөндө, семинарларда ар бир спикер көп сунуштаган китептердин бири, акыры бул китепти алып окуп силер менен бөлүшүүнү чечтим. Бир канча адамдар тарабынан жактырылган, көптөгөн адамдардын сүйүктүү бестселлер китептердин бири, Америкада Библиядан кийинки эле эң көп окулган экинчи орундагы китеп. Китептин автору Айн Рэнд жана ал Россиядан Америкага көчүп барган эмигрант болуп эсептелет. 1957 жылы ал өзүнүн карьерасындагы эң негизги романдары Атлант расправил плечин жазып бүткөн. Негизинен роман биринчи, экинчи, үчүнчү бөлүктөн турат. 3 томдугу биригип 1431 беттен турат. Достор, эч коркпоңуз. Бу эгер китепти баштап алсаңыз, кандайдыр бир сериалды баштагандай эле ошондой кызыгып кетесиз. Сизге гарантия берем. Анда эмесе китептин сюжетине кеттик. Дүйнө 2 бөлүктөн турат. Актар жана каралар. Ал жерде ортоломчулар жок. Же ак болушун керек, же кара болушун керек. Же башкача айтканда социалисттер, капиталисттер. Кыскача социализм бул коомдук өндүрүлгөн продуктулар болсун, ар кандай иштер болсун, баары элге же болбосо коом, мамлекетке гана арналган идеология. Ал эми капитализм бул эркин иш жүргүзүүгө ылайыкталган идеологиянын бир түрү. Буну эмнеге айтып жатат десеңиз, чыгармада негизинен ошол социалисттер жана капиталисттердин ортосунда карама-каршылык даана көрсөтүлгөн. Дүйнө өз алдынча критикалык ой жүгүртө алган, креативдүү, акылдуу, колунан иш келген адамдарды кармалып турат. Ал эми автордун негизги берген идеясы китепте бул Атлант. Атлант бул байыркы грек мифологиясында дүйнөнү үстүндө кармап турган титан. Китепте дагы автор мына ошол Титанды өзүнүн негизги бизнесмендерге салыштырып кеткен. Эгер бизнесмендер, ишкерлер дейли, мына ошолор эгер өзүнүн жумушун токтотсо, алар дүйнөдө кризис башталат, жакырчылык күчөйт жана адамдар ачкачылыктан өлөт. Токтотсо дүйнө жок болот деген сыяктуу идеяны берген. Кто такой Джон Голд? Чыгарманы окуп жатканда албетте бул сөздү 100дөн ашык жолу угасыз, эң көп колдонулган сөздөрдүн бири деп эсептейм. Эгер чыгарманы окуп жүрсөңүз, бул Джон Голд ким экенин баарынан билесиз. Китептин биринчи бөлүмүндө негизги каармандар Дагни Теггард, Джеймс Риарден, Франциско. Алардын балалыгы сүрөттөлгөн. Дагни Теггард жана Джеймс аттасынан алган темир жол Теггард фирмасынын иштетүүнү чечишет. Джеймс президент, ал эми Дагни вице-президент кызматын ээлейт. Жана да аны өнүктүрүү үчүн өзүнүн кызматтарын кыла баштайт. Бирок убакыт өтпөй эле Джеймстин темир жол фирманы башкарууга шыгы жок экенин байкагандан кийин анын эжеси өзү контролдой баштайт. Өзү чечимдерди кабыл алып, 10 жылдан бери изилденип келе жаткан Риарден металлын сатып алууну жана аны эч ким колдомогон темир жолго сынап көрүүнү чечет. Ал эми ага баардыгы каршы көрүп, жана калса бийликтен дагы бир канча бут тосуулар болгон. Ага карабай Дагни бир канча
иш аракеттердин натыйжасында ирарден металлын ийгиликтүү сыноодон өткөрүп, баарын оозун таң калтырган. Ал эми Риарден өжөр, эмгекчил, жаңы бир продуктун ойлоп тауып, элдерге сунуш кылган ишкер. Биринчи бөлүмдүн аягында эмнегедир мамлекеттин ичинде коррупциялар же болбосо элдин ичинде кризистер башталат. Жана да ар бир тармактын эң мыкты делген адамдары, мисалы, ферманын башчысы болсун, жоголо баштайт, же болбосо кандайдыр бир нефть чыгарган фирманын башчысы болсун, компаниянын башчылары бир-бирден эле жоголуп баштайт. Жоголгондо дагы алар өзүнүн жасаган буга чейинки иштерин баарын өрттөп, жок болгондо дагы алар жөн кетпей, буга чейинки жасаган баардык эмгектерин өрттөп, мамлекеттен кайып болуп кетишет. Биринчи бөлүмдүн аягында ушулар сүрөттөлгөн. Чыгарманын экинчи бөлүгүндө ишкерлер үчүн, бизнесмендер үчүн абдан кысым боло баштайт. Мындайча айтканда, алар үчүн узкий бир кругда чогулуп алуу адамдар атайын мамлекетке элдердин кыжырын кайнаткан мыйзамдарды кабыл алып баштайт. Ошонун натыйжасында ар кандай салыктар баштайт, өзүнүн жеке менчик компанияларын тартып алуу, каракчылык, коррупция жана мамлекетте иштеген бай адамдар өзүнүн акчаларын мамлекеттин ичинде эмес, сыртта башка бир өлкөлөргө инвестиция кылуу, же болбосо ошол жакта банктарга сактоо күч алат. Достор, бул нерселер тааныш болуп атпайбы? Балким азыркы Кыргызстандын биздин өлкөбүздө болуп жаткан бүгүнкү проблемалар, тааныш тууган коррупция. Достор, көрүп атасыңарбы? Каналга жазылып коюп, дальше көрөлү. Чыгарманын 3-чү бөлүгү өлкөдө күндөн күнгө ар бир тармактын эң мыкты адамдары мамлекетти таштап кайдадыр бир жоголуп башташат. Мына ошону билип калган Дегни Тегард ушулорду издөө үчүн түшөт. Ал самолетко минип калып бир күнү кандайдыр бир буга чейин эч бир жерде жок бир өрөөнгө туш келет. Мамлекеттеги эң мыкты интеллигенциянын өкүлдөрү, мамлекеттеги кадрдын каймактары баары ушул жерде жашап аткан болот. Ал жерде эч кандай мамлекет тарабынан кысуу жок, коррупция жок, тааныш билиш жок. Баардыгы идеалдуу бир мамлекетти автор эң мыкты сүрөттөп берген. Достор, китеп тууралуу сөз кылсак абдан сөздөр көйүп кетет, ошондуктан эң негизгиси тогут эрежелерин силер менен бөлүшүүнү кааладым. Китеп эмнеге үйрөтөт жана кимдерге сунушталат? Пландоо. Капиталисттердеги эркин ой жүгүрткөн ишкерлер өзүнүн жашоосун 20 жыл, 30 жыл келечектеги жашоосун пландап ошого жараша аракет кылып баштаган. Буну автор өзүнүн каармандары менен негизинен эң мыкты ачып берген. Өжөрлүк. Китепте каармандар аркылуу өзүнүн өжөр, талыкпас эмгек сапаттары менен өзү каалаган жашоону кура алган жана өзү ойлогон идеясын ишке ашыра алган. Алар бир кандайдыр бир жаңы бир продуктуну ойлоп табышы мүмкүн, жаңы бир ачылыш жасашы мүмкүн. Мына ошол сыяктуулар. Жана да китепте айтылып кеткен жакшы бир кеңештердин бири, ар бир адамда талант бар, эгер аны талантты багып, өстүрүп карабасаң, талантыңды карабаган үчүн өкүнүп каласың. Мамлекеттеги ар бир жаран татыктуу жашоого укуктуу жана мыйзам баары үчүн бирдей болуш керек. Мына ошол тууралуу китепте эң мыкты айтып кеткен. Ойлонуу маданияты адамдардын айбандардан, жаныбарлардан айырмаланып турган эң биринчи нерсе бул ойлоно алабыз. Бизде аң сезим, акыл эс бар. Китептеги баса белгиленген идеялардын бири бул ойлонуу. Ойлонуу адамдагы эң мыкты курал. Ар бир адам ойлонушу керек. Аны ойлонгондо дагы жөн ойлонбой, анын оң жагын, терс жагын күнгөй тескейин абдан бир мыкты ойлонуп, чечим кабыл алыш керек деген ойду берген. Ишке болгон мамиле. Бүгүнкү күндө көптөгөн бизнесмендер тарабынан колдонуп келген Франциско Данконянын сөзү бар. Адамдын жашоодо эң маанилүү бир гана нерсеси бар, ал ошол бүгүнкү күндө азыркы учурда жасап жаткан ишиңди канчалык деңгээлде мыкты жасай аласың. Жашоодо көптөгөн биздин колубуздан келбеген, контролдой албаган иштер бар. Ал эми бир гана колубуздан нерсе бүгүнкү күндө бул бүгүнкү жасап жаткан ишинин, колуңдан келген ишинин канчалык делде сапаттуу жасоо. Чынында абдан бир жакшы кеңеш экен. Китептеги дагы бир аңдап түшүнүп жеткен нерсе бул максаттуу жашоо. Эгер достор, максатың болсо, канчалык ал бийик болсо, канчалык кыйынчылыктар болбосун, тоскоолдуктар болбосун, аны жеңип өтүүгө сен абдан бир шансың жогору жана адамды максат гана алдыга сүйрөйт. Эгер достор, максат болбосо адамда, ал убакыттын өтүшү менен адам өзүнүн өнүктүрүүнү токтотот,
карьералык өсүш же болбосо башка бир турмуш тууралуу көп ойлонбой баштайт. Мындайча айтканда, материалдык жактан дагы, руханий жактан дагы ал адам кризиске учурап баштайт. Убакыттын өтүшү менен ал стресске же болбосо башка бир ооруларга дагы кабыл калышы мүмкүн. Албетте бул мен китептен алган идеяларды силер менен бөлүштүм. Эгер сиз дагы окуп чыксаңыз, китептен өзүңүзгө пайдалуу дагы айтылбаган кеңештерди алышыңыз мүмкүн. Достор, эгер китепти окууну кааласаңыз, сиздер үчүн бул видеонун алдында ссылкада Телеграмдын ссылкасы турат, ошол жакка кирип, Залкараман каналынан китепти көчүрүп алсаңыз болот. Албетте бул китеп жалпы эле бизнесмендер үчүн эмес, ар бир окурман үчүн сунуштала турган китеп. Эгер сиз мамлекеттин ичинде эмне болуп аткан саясатты билгиңиз келсе, эгер сиз жашоодо максатыңызга жеткиңиз келсе, же болбосо дагы бир жашооңузду жөн гана бир жаңы маалыматтар менен толтурууну кааласаңыз, китепти сөзсүз окуңуз. Дүйнөдө 7 миллиард адам болсо, алардын жарымы Джон Голд, Риарден, Дагни сыяктуу өзүнүн максат койгон, аларга жете билген дүйнөдө из калтырган адамдар экен. Ал эми 3,5 миллиард адамы биз сыяктуу жалкоо, ушундай бир замандын агымы менен жашаган адамдар экен. Достор, эч таарынбайбыз. Биз үчүн дагы америкалык жазуучу, стендапер, комик Лоренс Шоттер китеп жазып коюптур. Ал китеп кандай аталат десеңиздер? Книга ленивого гуру. Албетте, бул китепти буга чейин такыр уккан эмесмин. Бул китепти айтып коюшум керек. Айбек Турсунов деген досум сунуш кылды. Анын сунушу менен окуп калдым жана окуганыма өкүнбөйм. Китеп буга чейинки окуган китептеринен такыр айырмаланат. Жана мындай китепти биринчи жолу окудум. Китепте ар бир баракта 3 сүйлөм бар, максимум же 2 сүйлөм. Мына ошол сыяктуу беттерге жараша айырмаланып турат. Китеп иллюстрациялар менен белгиленген. Болгондой эле ар бир 2 сүйлөм, 3 сүйлөм ушул бетти алып окуй бересиз. Мындай бир ушулдай китеп. Бирок болгондо да эң негизги маанилүү сөздөр китептин ичинде жазылган. Китеп 256 беттен турат. Өмүрүмдө биринчи жолу 256 бетти 30 минутада окуп койдум. Албетте, сиз дагы бул тез окуу жөнөмүңүз жок болсо дагы бул китепти окуй аласыз, мен ага гарантия берем. Ушундай бир китеп, башкача бир стилде жазылган китеп. Кандай болду, эмне жөнүндө билгиңиз келсе, анда эмесе китеп сүйүүчүлөр үчүн биз баштадык. Китепте айтылган идея ушундай: аз аракет кыл, көп ийгиликке жет жана бактылуу жаша. Китептеги негизги идеялардын бири сюжети. Адамдын жашоосунда мурундан бери күрөшүп келе жаткан биздин бир душманыбыз бар. Бул албетте жалкоолук. Эмне десе эле жалкоо деп көп шылтоо беребиз. Достор, көрсө жалкоолук бул идея турбайбы? Байыркы Кытайда буну увей деп атаптыр. Мындайча айтканда эчтеке жасабоо, эчтеке кылбай эле отуруу, кылбоо болуптур. Достор, ойлоп калбаңыздар, такыр эле эчтеке кылбаш керек деп. Албетте, движение кылыш керек. Китептеги идея абдан бир жөнөкөй, аны ар бир адам жасай алат жана колунан келет. Колдон келсе видеону көрүп бүткөндөн кийин сиз да жазсаңыз болот. Мен да буну өзүм практикамда колдонуп көрдүм. Автор китептеги негизги идея катары буну айтып кеткен. Сен токто дейт, өзүңө тиешелүү толкунду тап жана керексиз нерселердин баарын ташта. Бунун ар бирин азыр токтолуп кетмекчимин. Анда эмесе, биринчиси токто деген. Ушул убакта эмне кылып жатсаңыз, баарын токтотуңуз дейт. Болуп жаткан нерселерге ошондо башкача бир көз карашта карай баштайсыз дейт. Алдыңыздарда сизде бир боштук пайда болот дейт. Мындайча айтканда, кенен карай баштайсыз. Бул сиздин стресстен жогуунун биринчи кадамы. Бул токтоп туруу. Мисалы, өзүмдөн дагы көп байкайм, телефон чукулап баратып, поездерде мындай токтоп туруп, аны алып туруп, айлананы карасаң, ушундай бир сонун айлана чөйрөдө бараткан болсун да, сен ошону байкабай, телефондо каякта бир керексиз нерсе менен алек болуп аткан болсун. Анын сыңарындай бул жерде биринчиси токтоо дейт. Анан башка айлана чөйрөгө башка бир көз карашта карай баштайсың дейт. Экинчиси бул настройтесь дейт да. Мындайча айтканда, өзүңдүн болуп жаткан нерселерди токтогондон кийин өзүңгө керектүү эң негизгиси маанилүү болгон нерсени танда дейт. Автордун айтканына караганда, ар бир адамдын өзүнүн жыштыгы бар экен. Ошол жерде адам чыгармачылык жактан болсун, эмоциялык жактан болсун, финансылык жактан болсун, же болбосо
башка бир жактан болсун өзүн бактылуу сезе алат экен ошол жердечи. Өзүңдүн жыштыгыңды тап дейт. Ал эми дүйнөдө миллиондогон жыштыктар бар. Мындайча айтканда сени алаксытуучу нерселер бар. Мындайча айтканда убактылуу, анан убакыттын өтүшү менен ал нерсе сага жакпайт, баксыз болуп баштайсың, башка нерсени каалай баштайсың. Ал эми адам өзүнүн жыштыгын тапса, мисалы, ал жерден өзүн да табат экен. Мындайча айтканда, сүйүп жасаган ишиңди тап дейт. Ошол сен эгер өзүңдүн жыштыгыңды тапсаң, сен максаттуу жашай баштайсың деп айтып кеткен. Бул экинчи болду. Ал эми үчүнчү бул унутуу. Мындайча айтканда, өзүңө керексиз нерселердин баарын унутуу. Алар сени алаксытат, мындайча айтканда сен үчүн тоскоол болот. Же болбосо убактың алат жөнөкөй нерселерди. Бул ар бир тармакта колдонулат. Мисалы, керексиз кийимдериңизди ыргытуу, же болбосо керексиз документтерди, файлдарды, сүрөттөрдү өчүрүп салуу. Мына ошол сыяктуу. Мисалы, дагы бир мисал болуп кетейин. Бул кадимки эле телефон. Мына ошол телефондо WhatsApp'тан күнүгө группалардан, ар кандай группалардан 10 картинка келсе, фотолор, айда 300 картинка келет экен. Мындайча айтканда фоточу. Ал эми аудиолор келет, аудио запистер канча көп келет достор. Убакыттын өтүшү менен телефондун ар биринин памяти бар, мына ошо толо баштайт. Эгер сиз аны убакыт менен өчүрүп турбасаңыз, телефонуңуз катып, мындайча айтканда, иштөө процесси абдан жай жүрөт. Эгер бир күнү байкап, албетте көбүнчөсү байкап өчүрүп турсаңыздар керек. Өчүрүп тургандан кийин телефонуңуз ушунчалык бат иштеп калат, жана ага өзүңүз да ырахат аласыз. Эгер адамдарда да ушундай экен достор, керексиз информациялар ушунчалык азыр көп, аларды мындайча айтканда сортировка, тандоо бул сиздин колуңузда да. Башыңызды керексиз информациялардан унутуп салуу, өчүрүп салышыңыз керек экен. Ошондо адамдарда башка бир жаңы нерселерди кабыл алууга, же болбосо өзүңдүн жолуңду табууга жолдор ачылат экен. Ушул идеяны окурмандарга жеткирүүгө аракет кылдым. Эгер китеп аркылуу дагы өзүңүз окуп чыгаңыз десеңиз, достор, мына ошол Telegram каналында книга Ленинова гурунун сизге калтырып койдум. Ошол жака кирип, каналга жазылып өчүрүп алсаңыз болот. Китеп эмнеге үйрөтөт? Керексиз информациялардан арылууга, өзүңүздүн жолуңузду табууга, мындайча айтканда, өзүңүзгө жаккан ошондой бир өзүңүздүн жыштыгыңызды табууга үйрөтөт. Андан сырткары бир гана керектүү информацияны алуу, ашча нерселерди ыргытууга, жашоодон ырахат алып жашоого үйрөтөт. Жогоруда Атлант расправил плечи 1, 2, 3 жана книга Ленинова гуру китептерин силер менен бөлүшүп кеттик. Кызыктуу видеолорду биринчи болуп көрүңүздөр. Залка Роман YouTube каналына жазылыңыздар. Силер менен Залка Романов болду. Достор, кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак туруңуздар, алдыда шайлоо, добушуңуздарды сатпаңыздар.